Борбор Азиядагы эң чоң курорт болот. Кыргызстанда Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа курортунун курулушу башталды. Бул туурасында президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Жыргалаң, Ак Булак жана Боз Учук чокуларында Ала Тоо резорт аталышындагы тоо лыжа курорту боло турганын айтты. Курорттун инфраструктурасын куруу иштери башталды. Бардык инфраструктура мамлекеттин эсебинен курулат, деп жазды мамлекет башчысы. Анын айтымында Жыргалаң тилкесиндеги биринчи аркан жол 2026 жылдын июль айында бүткөрүлүп, ошол эле жылдын ноябрь-декабрында лыжа трассалары менен курорттун биринчи фазасы ишке берилет. Экинчи фаза Ак Булак тилкеси 2027 жылы, ал эми үчүнчү фаза Боз Учук 2028 жылы аяктайт. Үч тоонун лыжа трассалары бириктирилгенден кийин курорт толук кандуу иштей баштайт жана жалпы лыжа жолдорунун узундугу 250 чакырымга жетет. Президент ошондой эле мейманканалар, ресторандар жана башка объекттерди куруу үчүн жер тилкелерин сатуу боюнча аукцион жакынкы убакта баштала турганын кошумчалады. Бул аукциондон түшкөн каражат курорттун экинчи жана үчүнчү фазаларын каржылоого жумшалат.